ошо идентификация өтүп аткан моментте булар Талаш шаарында жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин телефон аркылуу алдамчылык, зордук, зомбулук, жол кырсыгы жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун көбөйгөндүгү туурасында ички иштер кызматкерлери маалымат беришти. 2024-жылдын бүгүнкү күнгө чейин жалпы катталган кылмыштар 130, анын 98 бети ачылган. Бүгүнкү күндө Талас шаарында өрчүндүү маселе жаратып аткан бизге бул алдамчылык, анын ичинен кибер алдамчылык болот, телефонный мошенничество. То есть мурда алдамчылык адам бири-бирин көрүп, таанып алдаса, азыркы күндө онлайн эле алданып калып атышат жарандарыбыз. Бул жеке эле Талас шаарынын эмес, же Талас областынын эмес, жалпы эле Орто Азиянын глобальный проблемасы болуп атат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды ала келсек деле, алардын статистикасы деле аябай көп болуп атат. Алданып калган жарандарыбыздын телефон аркылуу, соц тармактар аркылуу ишенимичине кирип, өзүнүн каражатында турган акча каражаттарын башка таанып алган эле бирөөлөргө которуп жиберип атат. Быйыл шаар аймагында үй бүлөлүк, зордук, зомбулук, окуучулар арасындагы мушташуу жана башка кылмыштар өткөн жылдагыдан өсүп кеткендиги айтылды. 2024 жылдын 10 айында жалпы 335 укук бузуу протокол чыгды. 335 укук бузуунун ичинен бөлүп карасак 217си жаш өспүрүмдөр. Ата-энесин коштоосу жок, түнкүсүн жүргөндүгү, тамеки чеккендиги, спирттин ичимдигин ичип алып жана түнкү клубтар болуп койбойбу, айти кино, эс алуучу жайлар, барларда 217 жаш өспүрүмдүн ата-энесине 217 миң айыппул салынып, 200 миң өндүрүлгөн, 17 миң азыр иштелүүдө өндүрүү боюнча. Талас областында башка облустардан келген жарандар тарабынан автоунаа урдоо, үй мүлктү тоноо боюнча кылмыштар арбын. Жакынкы 10 күн аралыкта башка областтардан келип кылмыш кылып кеткен фактылар катталды. 2 күн мурун Passat машинесин автоугон болду. Бул Ош областынын Каракулжа районунан келип кылмыш кылып кетти, урдап кетти. Анан экинчиси ада 10 күнгө жете элек 2 факт уруулук менен Нарын областынан келген жаранкан. Бул уруулукка биздин өзүбүздүн эле Талас шаарынын тургундары интернеттен жумушка, кызматка, бирөөнү чабанга, малчылыкка чакырткан, экинчисин усталыкка чакырткан. Анын кандай адам экенин, эмне болгон адам экенин билбей эле интернеттен объявлениядан алып эле чакырган, кайра көмөк кылды да бизге Талас шаарына уруулук кылган. Учурда мектептерде ата-энелер тарабынан балдарына болгон зордук, зомбулук катталып жаткандыгы боюнча агартуу тармагында эмгектенген мугалимдер, мектеп директорлору, укук коргоо кызматкерлерине кайрылып, кафе, ресторандарда каражат табуу максатында түнкүсүн иштеп жаткан окуучулар кароосуз калып, кылмыш ишине аралашып калгандыгы коомчулукта көйгөй жаратууда. Ичиндеги чыккан жаш өспүрүмдүн өмүрүнө ким жооп берет? Өмүрүнүн коопсуздугуна. Алар жөө кетип атат. Эч ким жеткирбейт экен. Биз сурадык анын бардыгын. Буга чейин деле тактап келгенбиз. А эгер вдруг жолдон бир нерсе болсо ким жооп берет ага? Түнкү саат 3-тө, 2-де чыгат. Алар эч качан 10-до бошобойт. Той бүткөндөн кийин баарын жыйнап туруп анан кийин кетишет. Полда чейин жууп туруп кетишет. Анын баардыгын билебиз. Алганы 700 сом. 700 сом үчүн алар кызыгып иштешип атат, акча үчүнчү. Ата-эне кой берип койгон. Ата-энеден барып сурасак, иштейм деп атат дейт. Ушуну бир өзгөртүү киргизиппи, сунуштаппы, бир алып чыгып туруп ушу алдын алсак болотпу деп атабыз да. Болот да, мун колубуздан келет да. Баягы биздин азыр көйгөйлүү маселе болуп аткан баягы кибер алдамчылык болуп атат азыркы күндө. Ошо кибер алдамчылыктын баягы алдын алуу максатында бу жердеги баягы мекеменин жетекчилери менен, мугалимдер менен бу жерде жолугушуу болду. Ошонун бүттүгүн түшүндүрүп берип, биз канткенде кылмыштын алдын ала алабыз деген маселени коюп, ошо боюнча талкуу болуп өттү. Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында көзөмөлдү күчөтүп, мугалимдер, ата-энелер жана укук коргоо тармагы биргеликте иш алып барып, жолугушууларды өткөрүү боюнча макулдашуулар болду. Бегайма Сымбаева, Орозбек Бейшебаев, Талаш шаары.